Саламатсыздар ба? Дагы бир жолу. Сен Сен жөнүндө ойлой берем деп. Тола Турсуналиев жакындап чыкты. Кайрадан жаңы чыккан муундар кайрадан ушуларга кайрадан кайтып келип, жаңыртып, жаңы дем, жаңы жүзгө, жаңы мындай жаңы сүлөкөткө ороп ырдап атат. Бул ырдын автору, композитору, убагында аткаруучу азыр болсо Калыйма Болбосанов атынын Кыргыз Улуттук консерваториянын ага окутуучусу, доценти Максат Сулайманкулов агабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кандай келип атасыз? Саламатсыңарбы? Сиздин да кутман таңыңыздар кут болсун. Сабакка шашып баратып бизге келип калдыңыз. Ооба, бүгүн ушундай болуп калды. Кирегетейин силер менен да көп кирип туруңуз эми бизге. Рахмат. Кудай буйруса. Агай, учурунда кече жакында кайсы бир массалык маалымат каражаттарынын видео үзүндүсүн көрүп, атайын ошо көрүп чыккан элем. Анда айткан сөзүңүз бар, ошо 90-жылдары сиз мындай тентек кырлар менен элге таанылгансыз да. Буга дейин бизде бака не формат деп коет, кандай айтсам да, форматтан сырткары ырларыңыз менен ырдап элге талантыңыз тартуулагансыз. Ошол жылдары сизге кайсы группанын, кайсы музыкалык топтун, кайсы музыкалык багыттын деми, күчү, шамалы жетип, ошондой ырдадыңыз эле ошол ырларыңызды? Ал кезде ушул көп музыканы укчу элек, ошол кезде Доктор Албан деген мода болчу. Modern Talking, Bad Boys Blue деген группаларды мындай угуп, кыргызча дагы биздин вариантта дагы бир жасап көрөйүн деп баштаган кезим болчу. Ошол кезде билбейм, мен ушу как пионер баштаган окшоймун. Кийин айтып калышты, сен ты поторопился депчи. Бирок ошол кезде эсимде, ошо 90-жылдары, 94-жылы уже ипошка правый руль машина алып айдап жүргөндө, кийин ошол машинаны сата албай жүргөм. Эч ким албай, даже Жигулиге не мог поменять, алмашпай коюшту. Азыр болсо бүт эле. Азыр кийин канча 20 жылдан кийин правый руль деген 60% болуп кетти. Музыка жагынан дагы баягындай модный стиль, молодежный, ошол кезде хип-хоп, рэп стилди дагы эй балалык, ойноп көңүл ачалык деп, эй дос эсиңдеби деп баштаганбыз да, или Kyrgyzstan Girls You Are My Life деп. Ошону түшүнгөндөр дагы болгон, түшүнбөгөндөр дагы көп болгон да. Ну мен как пионер катары баштап койдум, кийин 20 жылдан кийин уже ушул келип атпайбы ошолор. Бул жактан дагы кичине шашылып жасап койгон окшоймун да. Кийин мен мындай досторум, жолдошторум айтышат: сен ошондой эле баштап коюпсуң, чота сен эрте эле баштап коюпсуң. Азыр башташ керек эле деп тийишип коюшат. Эрте баштаган жакшы да, анткени карабайсызбы? Эгерде мурда эмес азыр алып чыксаңыз, мүмкүн анчалык популярдуулукка ээ болбойт болчу. Анан сизде мындай Сизди коштогон эжелериңиз бар эле, агай, чеккин барымбы деген. Ал биз мындай, укпай калдык аларда. Мен ошол кезде иштегенде биз Максат тобу деп чогуу иштеп келип атканбыз. Мен бир жакшы досум, ал дагы музыкант, бүгүнкү күндө бизнесмен Юсуп Жолдошбаев деген бар эле. Ошол ырдачу, Чикарим Боу депчи. Кийин меники ошол кезде баягы Сагындым, Kyrgyzstan Girls, балалык деген ырлар популярный болчу да. Ода любви деген баягы сиз баштап кичине тийишип баштадыңыз. Ал махаббат жөнүндө ой деген ыр болчу. Аны 85-жылы музыкалдык окуу жайында окуп атканда, экинчи курста ошондо жазган болчу. Эң алгачкы ошол. Ошол айтайын дегеним, ушул эжекелер азыр каякта? Эжекелер кимиси бизнесмен, бизнес-леди деп коебуз, менден кийинкиси. Экинчиси да бизнес-леди, алар кесиби боюнча бирөөсү юрист, экинчиси психолог, тоже юрист, психолог. Но бүгүнкү күндө дагы музыканы жакшы көрүшөт, угушат, ырдабай калышты. Кээде ырдап калат, мындай өзүбүзчө узкий кругда отурганда ырдап коштоп. Үндөрү жакшы, дагы деле жакшы. Мен айтып калам, дагы бир баштайлыбы деп десем, давайте деп алар дагы макулдашат. Вот Айгүл Сулайманкулова деген бар эле, мен ырдаган. Балалыкта мен кичине баламын деп коштоп ырдап калчу эле. Биз жана жогоруда айтып калбадыкпы, бул ошо Кыргыз Улуттук консерваторияда дагы доцент экенсиз. Анан өзүңүздүн окуучуларыңыздын арасында дагы сиз өңдү мындай стандартка дагы баш ийбеген дейли. Биз билген стандартканан сырткары ылайык келбеген студенттер аз чыгып атат. Бардыгы эле бир калыпка түшүп калгандай сезилет. Жок, мен мисалы мына 93-жылдан бери иштеп келип атам Улуттук консерваторияда.
Ал кезде студиянын заведующий болуп баштагам, кийин 99-жылдан бери мугалим болуп эмгектенип келип атам. Ошол кезде эң биринчи биздин выпусканын студенттери бул биз урматтаган, сыйлаган биздин байкелерибиз окушкан Адил Чекилов, Канат Усупов деген, Актан Исабаев, Рескелди, Осмонкулов. Эң биринчи выпуска студенттерибиз ошол болчу. Кийин азыркыларды айтып коеюн, мына Мирбек Атабеков, Гүлжигит Калыков, быйыл мына Абидин Темиров деген мен өзүмдүн байкем бүтүрүп атат. Баягы биз сыйлаган режиссер Эрнес Абжапаров быйыл выпускада бүтүрөт. Юлия Рудская. Мындай бардыгын эстей албайт экен, бирок мен деген мыкты ырчылар бизде бүтүргөн көбүнчөчү консерваторияда. Жакшы. Убагында сиз бир мындай сыра тууралуу, пиво тууралуу кыргыздан бир мындай текст эсиңизде болсо кыңылдап койбойсузбу? Ал булдырга деле 20 жылдан ашты окшойт. Ошолор жөнүндө эсимде бир политехте концерт бербейсиздерби деп бизди бир чакырышты эле. Ошондо барып сольный концерт бергенбиз да. Ошол кезде эсимде кыргыздар отурушат биздин мекендештер. Анан орустар пиво жок, пожалуйста деп суранышканда мен таң калгам да. Пиво жок, баягы тексти боюнча мен мазмунун айтып коеюн. Бул эркектер пиво жакшы көрөт эмеспи, пивге да, сыраны. Анан узун жолдо машинасында кетип атып, анан пиво ичмек экен, анан пиво эч жерде жок экен да. Ошондой мазмун, ошондой да. Азыр болсо Кыргызстан гёл саттуу чыгармасы аткарып кеткенсиз. Кыргызстан кыздары, Мындан бир кеминде эле бир 20-25 жыл мурун англис тилинде кыргыз кыздарын арналган чыгарманы сиздер үчүн Кыргыз улуттук консерваториянын доценти агайыбыз эки тилинде. Агайыбыз келиңиз, көргөзүңүз.